Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Манас ТВ'де куттуу Рамазан берүүсү алып баруучулук кызматта Уланбек Калмырза уулу арбаңыздар. Кымбаттуу көрүүчүлөр, баарыңыздардын Рамазан айы дагы бир жолу кут болсун. Рамазан айында кылган бардык тилектериңиздер, бардык максаттарыңыздар орундалсын демекчимин. Бүгүн биз Манас университетинин теология факультетинин докторанты Жамиля Жораева эжеке келди. Кош келипсиз эжеке. Жамиля Жораева эжекебиз менен Азирети Хадича энебиздин өмүр жолу жана бизге ала туручу сабактар, үлгүлөр боюнча кеп кылмакчыбыз. Эжеке айтсаңыз, деги эле ошол Хадича энебиздин пайгамбарыбызга жолукканга чейин, пайгамбарыбыз менен үй бүлө курганга чейинки өмүр таржымалы кандай болгон, ошодон кыскача айтып берсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bardu maqtovlar Allah subhanahu wa ta'alaga bolsun. Azzatın habibi, iki alam mırzası Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga, anın üybülüsüne, ashabına salam jana salavatlar bolsun. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Birinci кезекте çakırganыңızlar üçün Allah'ım razı bolsun. Kılvatkan işinizlerge bereke bersin. İnşallah elimiz üçün berekeli bolsun. Oşo üçürde ilk Ramazan ayı menen бүткүндөй дүнө жүзүндөй баардык мусулмандарды, кыргыз элини, кыргызстандыктарды куттуктайм. Аллахым кылган ибадаттарыны кабыл кылсын. Ошол айдын урматында дүнөдөгү баардык үй бүлөлөргө, мамлекеттерге тынчтык, амандык тилейм. Бүгүн иншаллах Азирети Хатижа энебиз тууралуу кыскача бир сөз кылмакчыбыз. Албетте Азирети Хатижа энебиз тууралуу бир саатта же бир эле берүүдө баардык маалыматтарды бере албайбыз. Ошондой болсо дагы биздин көрүүчүлөрүбүзгө Азирети Хатижа ким экендиги тууралуу колубуздан келгенче айтып берген аракет кылабыз. Иншаллах Раббым уккандарыбызга амал кылууду насип кылсын. Ар бир инсан, биз социалдык бир жаратылыш, социалбыз, бир нерседен өрнөк алууга муктажбыз. Бир ийгиликтүү инсандарды көрсөк, алардын жашоосунда кандай бир ийгилик болду? Келиңиздер ошону изилденип, ошондо бар болгон сыпаттарды өзүбүзгө алууга аракет жасайбыз. Же болбосо бир инсанда бир кыйынчылык көрсөк, же жамандыкты көрсөк, бул кандай жол менен ошого келип калды деп аны дагы изилдеп, ал кылган иштерден оолак болгон аракет жасайбыз. Азирети Хатижа энебиз биз билгендей эле биринчи пайгамбарыбыздан кийин ыйман келтирген биринчи мусулман, исламды биринчи финанс кылган инсан, пайгамбарыбыз менен чогуу биринчи намаз кылган, биринчи ибадаттарды кылган. Аллах субхана ва таала менен Азирти Жибрил алейхиссаламдын саламы болгон Хатижа энебиз. Бул инсан эмне үчүн энебиз деп сүйлөйбүз? Себеби Аллах субхана ва таала Кур'ан-ы Керимде Асхаб сурасында пайгамбарлардын жубайлары уммөттүн энеси деп айтты. Ошондон биз Азирти Хатижаны энебиз деп сый урмат менен сөз кылабыз. Хатижа энебиз ким? Биринчи пайгамбарыбыз менен үй бүлө курганга чейин бир аз кыскача болсо да таанышып алалы. Азирти Хатижа атасы Хуайлид бин Асад урусундан белгилүү, коомчулукта танылган, андан кеңеш суралган бир инсан болгон. Анын апасы Фатима бинти Заида. Эмне үчүн Хатижа деп нам коюлуп калды атасы? Себеби араб маданиятына караганыбызда кыз бала мөөнөтүнөн эртерээк төрөлсө, мөөнөтүнөн эртерээк төрөлдү, эрте төрөлдү деген мааниде Хатижа деп ат коюлат. Азирти Хатижа энебиз дагы мөөнөтүнөн бир аз эртерээк төрөлгөндүгү үчүн Хатижа деп нам алып калды. Азирти Хатижа энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен үй бүлө курардан мурда ага чейин эки жолу үй бүлө кургандыгын биз билебиз. Булар менен канча жашында, канча убакыт жашагандыгы тууралуу маалыматтар жок, бирок алардын экөөсү тең Макка шаарында белгилүү бир үй бүлөнүн балдары экендиги айтылат. Биринчи жолдошу Абу Халя Хинд болсо, экинчиси Атик бин Абид сыяктуу эки жолдошу болду. Биринчи жолдошундан эки уулу бар, экинчи жолдошундан болсо бир кызы бар экендиги риваят кылынат. Бу балдары кийин дагы ислам келгенде исламды кабыл алып, исламга кызмат кылышкан. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга чейин Азирти Хатижа энебиз соода менен алек болгон, коомдо авторитеттүү болгон, биздин тилибиз менен айтканда элитасы болгон бир аял.
Демек, Hazreti Хатича энебиздин ошол пайгамбарыбызга чейин жолукканга чейин деле Меккедеги абройдуу үй бүлөдөн болуп, коомдук турмушта активдүү болгон. Анан ошол пайгамбарыбызга жолукканы, пайгамбарыбыз менен таанышканы, анан пайгамбарыбыз менен үй бүлө кургандыгы жөнүндө айтып берсеңиз. Пайгамбарыбыз менен албетте пайгамбарыбыз ал учурда белгилүү, бирок андан бир аз мурдараак бир баштайын деп чечтим. Ибн Саадтан келген бир риваятка караганда, Макке шаарында бир майрам күнү Кабада ошол Макканын элит аялдары топтолуп турганда бир яхуди келип, бир инсан келип, жакында Ахмад аттуу бир пайгамбар келет, кимиңер ал менен жолдош болууга аракет кылсаңар, аракет кыла бергиле деген бир сөз, ошого жакын сөздү айтат. Макканын аялдары болсо ага маани да бербейт. Бирок Hazreti Хатижа энебиздин жүрөгүндө бир кимкен деген бир кызыгуу болот. Биз башта айткандай эле Hazreti Хатижа энебиз соода менен алек болгон, соодага инсандарды жиберип, өзү алыс жерге барбаса дагы инсандарды өкүл катары жиберип, андан кийин пайдасыны алар ортосунда бөлүшүп турган. Мудараба дейбиз ислам принципи боюнча. Бир күнү Сирияга дагы ошо кербандарды жибериш керек болот. Буга да пайгамбарыбызга сунуш келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аны кабыл алып, Hazreti Хатижанын жардамчысы Майсара менен чогуу Сирияга кербанга барышат соодага. Ал учурда чогуу кайтып соодасы бүтөт, ал жакка сата турган нерсесин сатат, ала турган нерсесин алып кайтканда Hazreti Хатижеге Майсара келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тууралуу маалымат берет. Жашоосунда андай адептүү, ахлактуу, чынчыл, сөзүндө турган мындай инсанды көрбөгөндүгүн, бул инсан өзгөчө бир инсан экендигин тууралуу Hazreti Хатижеге Майсара айтып берет. Hazreti Хатижа энебиз буну уккандан кийин ал менен үй бүлө куруу бир чечимге келет. И пайгамбарыбызды сунуш кылат. Бул жакта биз сунуш кылат дегенде барып Hazreti Хатижа барып эле өзү айткан эмес, өзүнүн жардамчысы аркылуу, Нефисе аркылуу, жардамчысы аркылуу билдирет. Ал да келет пайгамбарыбызга. Пайгамбарыбыз ал учурда 25 жашында. Мухаммадул Амин, белгилүү, адилеттүү, коомдо орду болгон бир инсан. Ага келет, сен эмне үчүн үйлөнбөй жатасың? Деп сураганда пайгамбарыбыз айтат, мен ата-энем жок болсо, менин акчам деле жок, мен кандай болот деп сураганда, сен Хатижа сыяктуу инсан менен үйлөнгүң келеби деп сурайт. Хатижа кантип дейт, себеби ага чейин Hazreti Хатижа энебиздин эки жолдошу каза болду, үй бүлө курса боло турган бир абалда. Ошол эле учурда Маккада эң авторитеттүү деген инсандар ага колун сурап барышат да. Алардын ичинде Абу Жахыл бар, Абу Суфьян бар. Пайгамбарыбыз айтат, бул Хатижа аларга жок деп айттыгы, мага кантип мага ыраазы болот дейт. Нафис айтат, сен ал ишти мага коюп бер деп, бул иш башталат. Андан кийин пайгамбарыбыздын абасы Абу Талиб барып, Hazreti Хатижа энебиздин колуну сурайт. Hazreti Хатижа энебиз ыраазычылык бергенден кийин алардын тойлору болот. Тойлоруга Hazreti Хатижа энебиз пайгамбарыбыздын сүт энеси болгон Халиманы чакырат. Анан тойго келгенден кийин чогуу жашоодо сунуш кылат. Hazreti Халима энебиз болсо өзүнүн башка жакта балдары бар экендигине, өзүнүн жашоо шарты болгондугу үчүн кайра кетет, кабыл албай. Бул окуяны эмне үчүн айтып жатабыз? Ислам маданиятында чоңдорго кызмат кылуу, жолдошуна кызмат кылуу, анын ата-энесине кызмат кылуу деген бир жакшы ислам маданияты бар. Күнүбүздө болсо үй бүлө курабыз сүйүү менен, бирок мен сенин атаңа кызмат кылбайм, мен сенин апаңа кызмат кылбайм деген сөздөрдү угуп калабыз. Ислам тарыхында карасак, ислам маданиятында карасак андай болгон эмес. Эмне үчүн Hazreti Хатижа энебиз Халиманы чакырды, эмне үчүн чогуу жашайлык деп айтты? Максаты пайгамбарыбызга болгон сүйүүсү ошол үй бүлөлүк маселени бекем кармоо, үй бүлөсүн кармап калуу үчүн бул нерселерди кылып жатат. Биз болсо эмне дейбиз? Үй бүлө курам, бирок башкаларга кызмат кылбайм. Демек сен бир инсанды жакшы көрсөң, аны жакшы көргөнүнү дагы жакшы көрүүгө, аны сый урмат кылууга биз милдеттүүбүз аялдар. Ошол эле учурда эркектерге да бул сөз таандык. Hazreti Хатижа энебизден бул нерсени үйрөнүп, көрүп, биз жаштарыбызга буну бере алсак эң мыкты болот. Бир
эң мыкты үй бүлө куруш үчүн кичинекей жаштан башталат. Бул нерсени аталарыбыз, апаларыбыз, устаздарыбыз коомдо ошондой берүүлөр аркылуу биздин жаштар чоңойот, ошондон таасир алат, анан бир ислам маданиятын камтыган жаштар болот. Иншаллах андан кийин пайгамбарыбыз менен Азет Хатижа энебиз сыяктуу бир үй бүлө куруу насип болот иншаллах. Үй бүлөс тууралуу кыскача ошолорду айтсак болот. Анан албетте ошол Азирети Хатижа энебиз менен пайгамбарыбыздын ортосунда канча балдасы бар эле, ким алар, балдары, кыздары ким болгон, ошолор жөнүндө да айтып берсеңиз. Рахмат. Ага чейин дагы бир маанилүү окуяны айта кетсем деп чечтим. Пайгамбарыбыз менен Азет Хатижа энебиз 15 жыл чогуу жашады. Пайгамбарыбыз 40 жашка келди. Пайгамбарыбыз Ар-Руя Садика көргөнү баштады. 610 жылы Рамазан айынын кадыр түнүндө биринчи вахий назил болду. Пайгамбарыбыз бул окуядан албетте бир инсан катары таасир алды. Үйгө келип бул окуяны биринчи аялына айтып берди. Аялы болсо, ага сен коркпо, анткени сен жетимдерге жардам бересиң, сен үй бүлөлүк маселелерге маани бересиң, туугандарды бекем кармайсың, алар менен мамилени. Аллах сени эч качан шерменде кылбайт деп ага мутмаин боло турган бир жоопту берип, андан кийин аны өзүнүн абасынын оголу Варака бин Нафалга алып барат да. Бул окуяны дагы жаштарыбызга, баардыгыбызга айта кетким келет. Биз күнүбүздө башыбызга бир кыйынчылык келип атса, биз жолдошубузга айта алабызбы? Жолдошубуз бизге айта алабы? Биз ошондой жакындыгыбыз барбы? Себеби инсандын башыга жакшылык келсин, жамандык келсин, бир проблема болгондо барып биринчи айта турган инсаны ким? Демек, Азет Хатижа энебиз ага чейин пайгамбарыбызга ошондой мамиле кылды, адеби менен, билими менен бир өрнөк боло алды. Пайгамбарыбыз биринчи болгон маселеси, кандай биринчи болгон проблемасын келип аялына айта алды. Бул да биз үчүн өзгөчө бир өрнөк ала турган бир иш деп айтсак болот. Ошол ölçüde балдары тууралуу Алла субханала таала пайгамбарыбызга Азет Хатижа энебизден 6 бала насип кылды, 2 уул, 4 кыз. Эң чоң перзенти Касым экендиги риваят кылынат. Себеби пайгамбарыбыз Абул Касым деген наамы менен белгилүү. Андан кийин Абдулла, Зейнап, Умму Гүлсүм, Рукия, Фатима аттуу балдары болду. Бул жерде айта кетчү нерсебиз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 2 эркек баласы кичинекей мезгилинде эле каза болуп калышат. Кээ бир риваяттар боюнча Касым каза болгондо, башка бир риваяттар боюнча Абдуллах каза болгондо мушриктерден болгон Ас бин Ваил пайгамбарыбыз Аптар деп айтты. Аптар деп айтышынын максаты себеби уруу немебиз ошо үй-бүлөнүн уланысы эркектерден уланат. Бунун эркек балдары каза болду. Эми буну тукуму токтоду, уланбайт деген сөздү айтты. Алла субханала таала анын сөздөн кийин Кевсар суреси назил болду. Пайгамбарыбызды бүгүнкү күнгө чейин Hazreti Фатимадан болгон урпактары күнүбүзгө чейин бар. Ас бин Вайлдын урпагы кайсы жакта токтоду, кайка чейин барды. Бул да биз үчүн бир өрнөк ала турган нерсе. Демек бир инсандын болуп турган кыйынчылыгында биз анын үстүнөн күлүп эмес, ага бир жакындыгыбызды билдиришибиз керектиги. Андан кийинки перзенттери Зейнеп энебиз 629 жылы Мадина шаарында каза болот. Иман албетте булар исламды кабыл алат, анын жолдошу да кийин исламды кабыл алат. Мадинеге чогуу көчөт, бирок пайгамбарыбыздан алдын 629 жылы каза болот. Андан кийин Рукия кызы, Рукия энебиз, бул Зейнеп энебизден 2 жаш кичине экендиги тарых китептеринде белгилүү. Бул болсо Мадина шаарында 624 жылы каза болот. Бунун жолдошу болсо баардыгыбызга белгилүү болгон Азет Осман радиаллаху ан. Алардын Абдуллах аттуу бир перзенттери болот, бирок бул да кичинекей мезгилинде каза болот. Демек булардын урпагы уланбай калат. Андан кийин Умму Гүлсүм энебиз бул да 630 жылы каза болот Мадинада. Биринчи бул Абу Лахабтын баласы менен сүйлөшүлгөн болот. Андан кийин булар исламга келбегендиги үчүн пайгамбарыбыз аны Рукия энебиз каза болгондон кийин Азет Османга үй-бүлө аялдыкка берет. Ошондон биз Азет Османды Зиннурайын деп айтабыз, 2 нурдун ээси деп. Бирок булардын перзенттери болбойт. Андан кийин
Уму Гүлсүн энебиз бул да 600, андан кийин Фатима энебиз бул да 632-жылы пайгамбарыбыздан кийин каза болот. Фатима энебиздин перзенттери күнүбүзгө чейин алхамдулилла пайгамбарыбыздын упагына улантып келишип жатат. Перзенттери тууралуу биз ошолорду айта алабыз. Албетте, анан ошол азыркы күндө бүгүнкү доордогу, азыркы таптагы биздин апалар, эжелер, карындаштар, жубайлар Азирети Хатиче энебизден кандай үлгүлөрдү алса болот, эмнелерди үйрөнсө болот деген ойдосуз? Азирети Хатиче энебизден үлгү албетте көп алабыз. Биринчи кезекте мусулман аял кандай болуш керектигин биз үйрөнө алабыз да. Мусулман аял Азирети Хатиче энебизден өрнөк алган. Хатиче энебиздин коомдо бир орду бар эле. Соода сатык менен алек болду. Демек, тилекке каршы кээде биз ойлонуп калабыз, аял киши деген эч нерсе жака аралашпаган, үйдөн чыкпаган менен чектеп калабыз да. Бул жерде бир катачылыкты көргөнүбүздө пайгамбарыбыз Азирети Хатиче энебизди токтотмокта. Азирети пайгамбарыбыз менен Азирети Хатиче энебиз үй бүлө кургандан кийин дагы ошол соода саттыкты уланткандыгын көрөбүз. Кайсы жактан муну байкайбыз? Байкот доору болот, баардыгыбыз билгендей эле. Мусулмандарды финанс жактан бир кысым болсо, аларды булар динден кайтат деген максатта мушриктер 617 менен 620-жылдары соода саттык кылбай коет. Кыз алып, кыз бербей коет. Албетте мындай болгондон кийин мусулмандарга кыйынчылык болот. Ошол абалда Азирети Хатиче энебиздин колунда болгон баардык акчасын ислам уммати үчүн коротту дейбиз. Бул 3 жыл болду. 1 ай, 1 жыл эмес, 3 жылга узады. Ошол 3 жылдын ичинде Азирети Хатиче энебиздин баардык мүлкү ошол жакка короду. Демек, ага чейин Азирети Хатиче энебиз ар дайым соода саттык менен алек болду. Эми соода саттык менен алек болуу деген ошол доорда инсанды тааныш керек да. Кайсы жакта кандай товар бар, кайсын алып келиш керек, кайсын сатыш керек. Демек, бир окуу болгон, бир өзүн өнүктүрүү деген процесси бар экендигин көрөбүз. Ошол эле учурда пайгамбарыбыздын аялдары Азирети Айша энебизге да бир аз кире кетсек, бул жерде болсо фикхи маселелерди, ибадат маселелерди, ислам тарыхы маселелерди, акыйда маселелерин Азирети Айша энебиз канчалык деңгээлде окуучулар жеткизген, өстүрүп чыгаргандыгын көрөбүз. Демек, мусулман аял дегени исламдын принциптарынан чыкпай, орто жол. Биз кээ бир угармандар туура эмес түшүнүп калуу болуп калбасын, исламдан чыгып кетүү эмес. Исламдын, шарияттын, махрамияттын темаларынын ичинде өнүгүш керек, өсүш керек, ислам коомуна кызмат кылыш керек. Себеби ойлосоңуз, анда баардык ислам уммати үйдө отуруп калса, эртең аялыбыз ооруп калышы мүмкүн, кызыбыз ооруп калышы мүмкүн, апабыз ооруп калышы мүмкүн. Биз кимге алып барабыз? Анда кандай болот алардын абалы? Куту ошентип эле ислам, мусулманчылыкка кайсы жерде бир керектүү бир жер бар болсо, колдоно турган. Ошону баардыгында ислам, мусулман аялдар исламдын шартынын ичинде иштөөгө, окууга, өзүн өнүктүрүүгө ислам эч кандай тийүү салбагандыгын айта алабыз. Ошол эле учурда пайгамбарыбызга болгон сый урмат ошончо деңгээлде жогору болду. Макка фатих болгондо 630-жылы баардык Макканын эли пайгамбарыбыз үйүнө чакырып жатканда, пайгамбарыбыз аларды кабыл албай, өзүнүн чатырыны Азирети Хатиче энебиздин кабырын алдыга коюп, ал күнү Азирети Хатиче энебизди эстеди. Демек, Азирети Хатиче энебиз канчалык деңгээлде анын жүрөгүндө кала алды. Азирети Хатиче энебиздин ошол эле учурда пайгамбарыбыз андан кийин курбандык кескен убакытта дагы ар дайым Азирети Хатиче энебиздин жакындарына таркатат эле. Себеби Азирети Хатиче энебиздин унутпагандыгын көрсөтүү. Эми бир аял болсок, Хатиче энебиз сыяктуу болууга биз мусулман аялдарды чакырып кетет элем. Албетте бул берүүдө биз баардыгын айта албасак дагы кийинки каалооларыны башка бир адабияттардан дагы толуктап, мыкты бир маалымат алышат деген ишеничтебиз. Рахмат сизге, Алла разы болсун. Ошо бизге Азирети Хатиче энебиздин өмүр таржымалуу, пайгамбарыбыз менен болгон үй бүлө кургандыгы жөнүндө, анан жубайлары, анан биздин ала турган сабактар, үлгүлөр боюнча бизге пайдалуу сухбат кылып бердиңиз. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Ардактуу көрүүчүлөр, албетте
Азирети Хадича энебизден аял катары, жубай катары, бир эне катары, бир жөн эле мисалы бир жөнөкөй адам катары дагы бүгүнкү күндө ала турган толтура сабактар бар. Мисалы ошол эле жубай катары айта турган болсок, берилгендик, ишенгендик пайгамбарыбызга. Биз билгендей эле пайгамбарыбыз биринчи вахий алып баштап биринчи ошол жубай Азирети Хадича энебизге айтат. Анан Хадича энебиз анга ишенип, сен туура жолдосуң, сен ансыз деле адеп ахлактуу, бирөөнү алдабаган чынчыл бир адамсың. Бул нерседе бир башкача нерсе бар деп аны колдоп туура түшүнгөн. Жана ошондой эле бир жолдошуна колдоо беретинде пайгамбарыбызга моралдык, руханий, материалдык жактан дагы ар дайым колдоп турган. Ошол эле Мекке доорунда Азирети пайгамбарыбыз жана анын жакындарына бойкот, санкция салып, эч бири соода сатык кылбай, мамиле кылбай жатканда дагы ошол Азирети Хадича энебиз бүт мал мүлкүн, байлыгын ошол пайгамбарыбызга жана анын жолдошторуна, анын жакындарына сарптап, ага дайыма өзүнүн колдоосун көрсөткөн. Анан жөнөкөй бир аял катары дагы өзгөчө бүгүнкү күндө ала турган үлгүлөр толтура. Анткени Хадича энебиз өзү коомдук, маданий, саясий иштерге активдүү катышкан, соода менен алектенген, ошол Меккедеги абройлуу бир аялдардан болгон. Андыктан мисалы мындайча айтканда бүгүнкү тил менен айтканда бизнес кылган, өзүнүн карьерасы болгон, жеке ишкердик кылган бир айым болгон. Биз ушуларды көрүп бүгүнкү күндө ошо апаларыбыздын, эже карындаштарыбыздын, жубайларыбыздын, кыздарыбыздын Азирети Хадича энебизден ала турган толтура үлгүлөр, өрнөктөр бар десек болот. Өзгөчө бүгүнкү күндө актуалдуу. Анткени ошол кыздарыбыз, эже карындаштарыбыз илим билим алганга, карьера курганга, кандайдыр бир кесиптин ээси болгонго, ошол эле коомдук турмуштун саясий болсун, муниципалдык болсун, жеке ишкердик болсун, деги эле маданий болсун, чыгармачылык болсун, бүт тарапта болуусуна, бул тараптарда өзүнүн карьера кылып, ийгиликке жетүүсүнө, билим алуусуна толтура мындайча айтканда мүмкүнчүлүк бар, уруксат бар. Анткени ошол ислам тарыхында өзгөчө Азирети Хадича энебиз бизге көрсөтүп кеткен. Анан пайгамбарыбыз дагы өзүнүн жашоосунда Азирети Хадича энебизге сый урматы жогору болгон. Анын ошол пайгамбарыбыздын балдары, кыздарын дагы ошо Азирети Хадича энебизден болот. Бул тараптан дагы мисалы биз аталарга, күйөөлөргө, жалпы эле эркектерге дагы толтура мындайча айтканда үлгү ала турган, өрнөк ала турган бир адамдар десек болот. Албетте биз ушул берүүдө деги эле башка китептерде, башка документалдык берүүлөрдө биз пайгамбарыбыздын өмүр жолун жана ошондой эле сахабалардын, ислам тарыхындагы маанилүү личносттордун өмүр жолун окуу менен өзүбүзгө мындайча айтканда пайдаларды, демдерди алып, өзүбүздүн жашообузду оңдогонго, туура жашап, жана бул дүйнө акыреттин бактылуулугуна, ийгилигине жетүүгө мындайча айтканда мүмкүнчүлүгүбүз түзүлөт деген ойду айтуу менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Алып баруучулук кызматта Уланбек Калмырза уулу болдум. Эмки берүүлөрдөн кезишкенче амандыкта туруңуздар.